Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге арзан 5 сотук 20га 25 болгон жердин тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы 1 миллион 150 миң сомго бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот. Жайгашкан дарегин сиздерге айтып өтөйүн. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын өзүндө турам. Жанагы сатыла турган жерге сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Башбулактын чыга бериш жеринде жолдун сол тарабында мурда вганизация эле. Азыр унаа жуучу жай болуп калды. Ошондон өтүп эле ушул көпүрөдөн өтүп түз бара бересиздер. Кичине баргандан кийин дөңсөгө чыкпай оң тарапка бурулсаңыз, буюрса 250 метрден кийин жолугушабыз. Тактап айтканда Башбулак айылынын өжөр жаан конушунун күн чыгыш тарабындагы эң акыркы үйлөрдүн катарына келе бересиздер. Кайсы жол менен келсеңиздер дагы дал ушул өжөр жаан конушунун чыгыш тарабындагы акыркы үйлөрдүн бири мына ушул. Ушунун жанында буюрса 5 сотук жерибиз сатыкка чыкты. Эсин айтымына караганда, шашылыш түрдө сатыкка чыкты. 20га 25 казыктары кагылып, бүт бардыгы дайын. Документтери так. Сүйлөшүү жолдору каралат, бирок накталай акча менен. Бул айтылыш баасы да кеми сөзсүз болот. Эми сиздерге чек араларını тартып көрсөтүп коеюн. Чек арасы тетиги казыкты көрдүңүздөрбү? Ошол казыктан бул жагына 25 метрде эсептейсиздер, тетиги казыкка барылат. Ошол казыктан бери 20 эсептеп, кайра эле мына ушул туштарга келип калат. 5 кошкон ынтымактуу эл жашайт. Мечит, мектеп, бала бакча, ФАП, сос объектилердин бүт бардыгы ылдый тарапка буюрса жакынкы жылдар аралыгында түшөт. Бул жаңы конушта, эми көпчүлүгү көчүп келгенден кийин ал сос объект дагы буюрса курулуп калат. Бул жакта мына кошуналар бар. Жакшы кошуналарыңыздар бар. Эми жер сатып алгандан кийин кошунаңды дагы сатып ал дейт го, кымбат болсо дагы. Мына ушундай жакшы кошуналарыңыздар бар. Суу, свет кандай десеңиздер, свет келген стандарт бетон столбалар менен тартылып келатат. Быйыл буюрса ушул жылдын аягына чейин тартылып бүтөр. Бирок негизги көчөлөргө тартылып бүттү. Суу маселеси Башбулак өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир канча Фуркаттын айланасындагы айылдарды, Ош шаарынын ХБКсы, Манас ата кичи райондорун таза суу менен камсыз кылат. Эми башка айылдарды, шаардарды таза суу менен камсыз кылган бул айыл, бул өжөр жаан конушундагы сөзсүз суу менен камсыз кылат. Болгону бир аз эле убакыт керек. Бардыгы көчүп келип жашап атканда, бир жок дегенде 70-80% көчүп келип жашаганда суу тартылат ар бир көчөгө. 5 үйдүн ортолугуна бир кран чыгат. Ал долбоор негизи бар нерсе. Ага чейин суу керек дей турган болсоңуздар, 70-80 метр ылдыйдыкта жер астынан таза артезиан таза суусун чыгарып алып жашасаңыздар болот. Көпчүлүгү суу кампа жасатып алган 40-50 миң сомго. Бир айга жетерлик сууну 1,5 миң сомго толтуруп беришет. Анан шаардагыдай шарттарды түзүп алып жыргап жашай бересиздер. Ошол бул чет жерде экен дебеңиздер. Чет жерде болгону менен кеңири жашайсыздар. Эгер сиз мал чарбачылыгын өнүктүрөм десеңиз, кой деген кожо жок. Кеңири жайытка жайып, баягы индүк багасызбы, тоок багасызбы, кой эчки багасызбы, мал багасызбы, эч ким сизге тоскоол жаратпайт. Өзүңүздүн чарбаңызды өнүктүргөнгө жакшы. Чет, шамал бак дегенде, эс номери экран астына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен анда бул чыгарышты жыйынтыктадым. Өжөр жаңы конушу Башбулак айылынын. Ошо жаан конуштун чыгыш тарабына келе бересиздер. Дал ушул акыркы үйдүн жанынан казыктар кагылуу, ушул жерден сатыла турган жерди өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер дагы болот. Чалыңыздар, ар бирибизге дал ушундай жерлер, үйлөр, батирлер насип кылган болсун. Амин, амин, амин.